жолдо батабыз ойго өлкөбүз кантип өнүгөт чаң баспай төрдө чапсак тебөргө санабыз санга бөлүнөт. Кызылүңкүр айылында бүгүн өзгөчө шаң кечиип келген жаз менен алар көктөм майрамын белгилеп жатышат. Тегерегин тоолор курчап, кыдырата тегилген боз үйлөр Мундузбайдын айылындай. Эл болсо майрамдын машакаты менен алек. Кызылүңкүр эли менен көктөм майрамын белгилөө үчүн Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын өкүлдөрү да келип, эл менен амандашып катарына кошулду. Эл өкүлдөрү дайыма эл менен майрам ишембилик көйгөй болобу Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын төрагасы баштаган топ карапайым калк менен чогуу. Партия төрагасы Бакыт Төрөбаев Кызылүңкүр тургундарын жаз майрамы менен куттуктап, партиянын иши туурасында учкай кеп салды. Саламат сактоо боюнча 20 000 үй-бүлөнү биз жүрөк кан тамыр оорудан текшерип чыктык. Анын içinden biz Жалал Абад областында 7000 адамды текшерип чыктык. Эмне үчүн, урматтуу туугандар? Бизди статистикага карасак, биздин жарандарыбыз жүрөк кан тамыр оорудан bir жылда 18 000ге жакын көз жумганга душар болушат экен. Мына ушул жумушту биз алдын алуу кылып атабыз, урматтуу туугандар. Бунун баардыгы биздин аракеттерибиз, бул биздин жөнөкөй жараныбыз. Айылда өткөн, жашап аткан ушу жарандарыбыз билими күчтүү болсун, жаш балдарыбыздын. Апабыздын, ата-энебиздин, атабыздын ден соолугу бекем болсун. Тапкан жеринен пайдасы берекелүү болсун деп, мына ушундай аракеттерди кылып атабыз, урматтуу туугандар. Партия лидери белгилеп өткөндөй, Өнүгүү Прогресс партиясынын элге кылган эмгеги көп. Алыска айыл жергесинин социалдык инфраструктурасына өзгөчө көңүл бурган партия карапайым калктын мүдөөсүн канааттандырууну максат кылат. Кечиип келген көктөм майрамын белгилеп жаткан Кызылүңкүрдө дагы 5 жыл аралыгында арбын иш жасалды. Жолдор оңдолду, жаңы мектептин курулушу жүрүүдө. Кошумча көмөк чордондор орнотулуп, электр мамычылары тартылды. Айылдык клуб толук ремонттолду. Бул айылдын кулуну эл өкүлү Өнүгүү Прогресс партиясынын мүчөсү Мирлан Бакировдун аракети менен ишке ашты. Жалпы районда бүгүнкү күндө 6 мектептин курулушу кетип атат. Бул 100 миллион сомдон ашык каражат. Андан сырткары мен баса белгилеп кетейин. Бөкөнбаев мектеп интернаты 87 жыл болгон экен курулганына. Ураганы турган жерден маселе көтөрүп, капитал салымдарга киргизип, ошол мектепке 57 миллион сомдук заманбап мектеп курулган атат. Турусбеков мектебин Бактыргеш баштап кеткен убагында аны мына улантып бүтүргөнү турабыз. Эл үчүн иштеп жаткан партияны эл тааныйт. Райондогу мектеп курулушун эске албаганда четинен чечилип жаткан маселелер калкты кубантат. Көбү миграция кетип Россияга иш таап, бир акча таап келели деп атат. Өзүм бала чакам багайын деп атат деп, мына кетип атышат. Ошону токтотуш үчүн биз 61 деген программаны түзүп, 61 мекеме ишкана куруу деген бул биздин программабыз. Депутаттардын сөзүн уккан соң майрамдык салтанат уланды. Айылдын балбандары күрөшкө түшүп, волейбол турнири дагы уюштурулду. Күчкө толгон жоон белек балбандардын күрөшү көпчүлүктүн бүйүрүн кызытты. Бизге жаз кеч болгону үчүн Норузубуз кечирээк өттү. Ошентсе дагы Кудайга шүгүр, мына эл журт бар экен, аябай жакшы күндөрдүн ачыгында жакшынакай болуп өткөздүк. Мына Кудайга шүгүр, күнүбүз да бизге борору ачык болуп аябай жакшы өттү. Мурунда өтчү эле. Жылдан жылга ойлойм, жылдан жылга өркүндөп жакшы өтүп атат Норузубуз. Элге тынччылык, болчулук, ушу тынччылык болсун. Ошол элибизге дайыма ушу ала тоодой бийиктик.